Салам достор, бул Билесиңби KG каналы. Бизге жазылыңыз, комментарий калтырыңыз, лайк басыңыз. Ал эми биз баштайбыз. Бүгүн биз кофе мастер компаниясына, же болбосо Instagram баракчада Barista Skill деген компанияга келдик. Бүгүн биз кофе кандай жазылат, ошону үйрөнөбүз. Сизге дагы көрсөтөбүз. Саламатсызбы, Бекнур? Саламатчылык. Менин атым Нурзада. Barista Skill'дин наставниги. Жардамчысы. Жардамчысы. Окуу боюнча капучино жасаш үчүн бизге керек зерновой кофе, биздин кофе машинка. Кофе машинкада моундай татыктуу холдер деген инструменттер бар. Өлө ооруп отурабы? Салфетка менен арчыйсыз. Кайсы жагын арчыш керек? Ичиндеги корзинасын. Корзина молубу? Түшүнүктүү. Обязательно салфетка менен. Потому что если щетка менен тазаласак, ворсинкалары калып калат да. Анан кофеге түшүп калышы мүмкүн, э? Таразаны күйгүзөбүз. Бул атайын тараза для бариста. Более точный. Ручное включение. Мы өзүңүз кофе менен майдалап, а биякта напрямую получается. Вот. Өзүм майдалап берет. Автоматически менен колдонобуз. Вот, 2 порциялык. Кандай кылат? Уну кайга коет дейбиз. На тараза койгондон кийин по нулям болду бизге. Эми бияка корзинага 16,5-16 грамм кофе түшүш керек. А булар эмне? Бул 1 порциялык кофе, 2 порциялык кофе. Бул механически, например, кофе жетпей калса, 1-2 грамм. А бул биз азыр 2ге жасап 2 порциялык. 2, Ладонь менен чалып туруп, кофени түздөп туруп, чтобы таблетка ровная получилась. Разравниватель менен түздөйбүз. Мынтип айландырыш керек. Үстүндөгү слойду түздөп берет. Анан соң окуп турабы? Анан темперовка кылганда давить этебиз давление менен. Анан дагы үстүнө кошосузбу? Жок, болду. Биз 16 граммдан сухой кофеден 32 грамм жидкий эспрессо получать этебиз да на выходе. 7 грамм, 8. Бул эспрессо. Могу майдаланган кофеде вот крем чыгарат, анан суусу кеткенде кофеин, минералы, сахароза. 3 в 1 деген растворимый кофени сатып алып эле ичишет го. Ошол растворимый кофе менен мындай кофенин айырмасы эмнеде? Айырмасы чоң. Например, растворимыйде в основном ал робуста деген зернодон и остаток получается, мусордон жасалат. И помимо этого остатка еще башка бир немелерди кошулат да, то есть добавкалар, мен аны билбейм. Химический, может быть, какие-нибудь, сахар. Вот, и кофеин жок. То есть биз 3 в 1 ичкенде биз өзүбүзгө эле мындай внушать этип коебуз да, то что вот кофе ичтим, анан сейчас бодрый болдум депчи. Бул да болсо кофеин. Силер өзүңөрдү алдап аткан экенсиңер да. Биякта кофеин бар. Даамы деле башкача болот. Бул натуральный. Бул натуральный. И 1 жана 2 чашка күндө ичсе пайдалуу адамга болот, ден соолугуна. Жок, биз азыр капучино жасайбыз да. Капучино. Анан сүттү взбивать үчүн бизге мондай питчер деген керек болот да. Алардын түрү бар, например, 0,3, 0,6 объемга жараша да. Ар кандай формалары бар, например. Мосон экен. Разравнивать. Бул вообще оор турбайбы? Так. Холодильниктен сүт алабыз. Сүттү кандай сүт? Үйдөгү жөнөкөй сүттү колдонсо болобу же бул? Домашний сүт колдонууга болбойт. Именно покупной пастеризованный керек да. Жирность 2,5% жана 3,5%га чейин да. Бүтүбү? Бүтүбү? Ооба. Носик бул жакта го. Ичиндеги носик мына моя. Ичиндеги. Анан буну эмне? Анан мону паровик деп коет. Ошо паровикти спускать этесиз бардычы. Кантип? Мой үстүнө басканда. Ушул деген аябай катуу үн чыгарат турбайбы? Анан резинкамен кармаш керек, иначе колуңуз күйүп кетет да. Бул ысык. Ысык болот. Түшүнүктүү. Так, бир колуңуз менен температураны кармаңыз, сүт деле 60-65 температура болуш керек да. Кантип колуңуз менен сизесең? Колуңуз неприятно болот го, ладонуңа обжигать эткенде, ошондо значит бүттү. Анан дальше бул өзү кайнатып турбайбы? Сначала пенасын көтөрөбүз, анан кайнатабыз да. Ысыкпы? Ооба. Өчүрүңүз анда уже бүттү. Бир аз колуңуз бош кылбайсызбы, амай? Я расслабленный. Мындай бир гүлгө окшогон сүрөт болуп калды. 10 мүнөттө эле ушундай кофе жасаса болот экен. 20 мүнөттүн ичинде кофе жасалса, ал уже муздап калат. Уже даамы начар болот. Ичкенге уже болбойт да. Бул Бекнур эспрессо. Уже капучино бул. Капучино. Бүт кофейный основада эспрессо кетет да, база. Вот ушул эспрессого сиз айткандай жана соотношение сүт менен кофенин болот да, то есть латтега көбүрөөк сүт кетет, кофе азыраак кетет. Капучино кофе көбүрөөк, сүт азыраак кетет. Мен ичип көрөйүн.
сонунго сахар кошпойсо сон болот да. Биз азыркы учурда биринчи капучинону жасап көрдүк. Бектнур бардыгын көрсөттү. Мен болсо азыр өзүм жасап көрөйүн, аракет кылып. Биз азыр сенсорга кнопкамен. Апа, эмнеге бул? Муну баспайсызбы сенсорный кнопканы? Түшүнбөйт. Эпит окшойт. Өзү ток. Жок, кол менен болбойт. Жаман кычкыл болот экен. Стресс болгондо ичкой. Ооба? Алкогольный пиво, это пиво. Вместо алкоголя лучше кофе пить. Печаттар барго? Жумушта. Ошо менен давление колуңуз менен басасыз. Депутаттар менен шарак. Бул эспрессо үчүн, атайын кофе үчүн. Кызыма оюнчук катары алып барса болот экен. Колуңуз күйүп кетпейби? Бул аябай ысык экен. Аябай ысык экен. Кайнатылган сууда экен, Анан буну мынтип кармайбыз. Бул бир убакытта сүттү ыстаткан дагы, анан пенаны дагы жасайт экен. Биз азыр сүттү мынтип аралаштырышыбыз керек экен. Катуу аралаштырыңыз. Катуу, Сүт менен пена бир консистенция болуш үчүн. Анан бул жакка сонун сүрөт тартабыз. Эми сүт менен пенаны мынтип аралаштырабыз. Эспрессонун үстүнө. Мынтип айландырыш керек турбайбы, эми түшүндүм. Анан мынтип туруп, бир сүрөт. Анан тюльпанды көтөрөбүз. Көп болуп кетти. Бул латте. Арстан латте жакшы көрөт. Латте ичет. Мен болсо капучино ичем. Кто покрепче койду. Латте вообще өзү жумшак, анан детский напиток считается. Башка да ыкмалар барбы сүрөт тарткан? Например, лебедь жасасак болот, розетта, роза. Аны дагы мынтип коюп. Өзүнүн техникасы бар. Мишканы тартсак болот. Бабочка тартсак болот. Мен билишим боюнча сиз курстарды бересиз, Уже 3 жылдан бери берет экенсиз. 3 жылдан бери берет ооба. Мисалы деген сизде окугандан кийин адам барып дароо эле иштей алабы? Бариста болуп. Ооба, иштейт. Бишкекте деле көп биздин окуучулар иштеп атат. Түшүнүктүү. Канча убакыт окуйт, канча сааттан? Ортосунда 2 жума окуйт, плюс-минус. Окуучуга деле карайбыз да, индивидуально баары программаны алат. Кээ бир адамга 2 жума достаточно, кээ бирге көбүрөөк керек, 3 жума, 3,5 жума. Жумасына 5 жолу үйрөтөбүз, 5 жол сабак болот. 5 күн получается. 5 күн күн сайын келет турбайбы, 1 сабак 2 саат болот. 2 саат, 2 саат ичинде ар кандай түрлүү кофелерди жасайсыз. Кофе машинка менен, кофемолка менен, сизге окшоп капучино, латте, бүт базовый напитоктор жасайбыз. Сүрөттөрдү үйрөнөбүз. Аягында сертификат берилет. Басы боюнча болжол менен бир $100 болот, Ооба, в районе 11 000 сом болуп калат да. 2 жумасынын ичинде. Мен оюм боюнча бул аябай ыңгайлуу, достор, себеби деген 10 000 сомго сиз дароо эле профессия алсаңыз болот, анан кийин барып иштесеңиз болот экен да. Жаңы профессияны үйрөнсөңүз болот да. Өзүмдөн отлично добавляю да. Инстаграм баракчаңыздан окуп калдым. Катарга барып иштегендер көп экен, Катар, Дубай, Доха. Анан Европага да барып иштешет, Европада деле. Бишкекте где-то 15 000 - 20-25 000 сом айына алганга мүмкүн болот, айлык төлөшөт. Катар, Дубайдарда примерно алар доллардан эсептелет, $600-700, $800. Аякта деле смотря опытыңа, то есть стажыңа жараша. Тажрыйбаңа жараша. Анан еще, например, сүрөттү тартабыз го биз, например, Катар, Дубайдарда аябай мындай ценится кеткен да. То есть кто хорошо рисует, ошолорго деле дополнительно доплачивать, төлөп берет экен. TikToктон, Instagramда мындай туториалдарды көрүп калгам. Туториал деген мисалы көрсөтүп берип, баягы кандай эмне болуп, пошагово кадам-кадам менен көрсөтүп берет да. Анан ар кандай адамдардын беттерин жасашат экен го. Ошол нерсе дагы, ошондой нерселерди да үйрөтөсүзбү сиз? Биз эми адамдын сүрөтүн үйрөтпөйбүз, базовый рисункты үйрөтөбүз да. Базовый. Кийин практикадан адам өзү үйрөнүп алса болот турбайбы. Бирок адамдын сүрөтүн автомат тартат по идее өзү. Ушундай машина. Отдельно получается. Түшүнүктүү. Как трафарет болот го, трафареттер менен тартат го, ошондой сыяктуу болуп калат далчы. Бул настоящее искусство да, потому что өзүңүз көрдүңүз го, сиз мынтип туруп эле жасап коет турбайбы? Өзүң техникаң болот. Тияк автомат кылат. Биякта бариста өзү колунун өзүнүн энергетикасын кошуп көрөт да, кофе жасаганда. Түшүнүктүү. Эми болсо мен оборудование боюнча да сурап кетейин дедим эле. Мисалы деген адам эгер кофейня ачам десе, кайсы нерселер керек? Питчер, темпер, разравнивателдер, анан кофе машинка керек, мындай коврик,
тараза, кофемолка и зерновой кофе. То есть түрлері көп. Зерновой кофенің деле айырмасы бар, например, обжарка биринчи очередте, сорт деле бар, например. Эки базовый сорт айтып коеюн, арабика менен робуста, например. Арабика, робуста. Арабика деген. Арабика деген кофейный дерево болот, бак болуп. Бул бакпы? Бак бийик болуп өсөт, например. А робуста наоборот куз кичинекей болот. Экөөнүн айырмасы чоң. Даам боюнча, например, арабика более жумшак болот, кофеини азыраак болот, вкус жактан көбүрөөк мындай богатыйраак болот да. Муну үйдө колдонот, плитада. То есть маяка кофени салабыз. Ушундай. Ошол жерге кофе салынат, ичинде суу куюлуп туруп, плитага коебуз. Акырын. Бул жака зерновой эмес, уже даяр, бычырылтылган. Ошо зерновойдун майдаланган кофе салынат да, уже. Салынат, Бул гейзерный кофе бар. Гейзерный кофе бар деп коет. Анан үстүн жаап туруп, плитага коюп туруп, кофени кайнатабыз. Бул эмне болду? Булар чистящий средство, таблеткалар. Түшүнүктүү. Бир 3000-4000 долларга ушундай чакан кофейня ачып алса болот экен, достор. Мен үйрөнүп алайын, анан кофейня ачам, келип тургула дейт. Бирок биринчи окуп алыш керек экен. Өзү деген бариста скилл бир гана кофе жасаганды үйрөткөндөн сырткары ар кандай ушул кошумча посуда, идиш аяк челектерди сатат экен, жардам берет экен ошол боюнча. Анан кийин өзү баягы кофеге керектүү кофенин өзүн дагы сатат. Жана түрлүү чайлар бар экен. Негизи менин оюм боюнча көк чай бар, анан кийин кара чай бар, болду да. Бул жакта болсо фруктовый бар, матчалар бар, японский чайдар, черный чай с фруктами, добавками болот. Полезный чайдар бар, например. Кара чай, анан жашыл болот. Өңдөрү менен да өзгөрөт турбайбы? Бул деле өкөтүн пуэр, арыктоо үчүн. Улун чайдар, алар деле түрлөрү бар. Шоколадный, кокосовый, классический молочный. То есть давлениен көтөрбөйт эле, түшүрбөйт эле, нормализация кылат да. Мисалы деген көк чайды ичсең азайтат, кызыл кара чайды ичсең көбөйтөт, нормалдуу кылат дейт го. Бул көтөрөт, Бул орточосу. Орточо получается. Манго маракуйя, например, бул Тадж Махал деген с печеньками, например, бул с клубникой, с розой, получается, кетет. Бияктагылар фруктовый, получается, идут. Каркаде менен гибискус. Чисто фруктовый чайдар, да? Мындай кычкыл ачуу вкус болот да. Бул чайлар деген сахарды тууралайт экен, азайтат, Для диабетиков. Ошондой да алып ичсе болот турбайбы? Булар болсо арыктоо үчүн, булар менин чайларым. Үстүңкү чай мате деген, ал бул от простуды, получается, оорулардан, Оорулардан, жазында, анан кийин кеч күздө ичсе болот турбайбы? Болот, ооба. Бул баардык оборудованияны сатып алганда 3-4 миң доллар кетет деп айттыңыз да. Анан бирок деген адам аябай ачкысы келип атат, бирок акчасы жок болсо эмне кылса болот? Кредиттен сырткары. Кредиттен сырткары аренда бар, ижарага алсаңыз болот. То есть тоже кофемашинка, кофемолка, мога айткан татыктуу бүт инвентардар ичине кирет, сервисный обслуживание менен. Айына 10 миң сом болот. Уш 10 миң сом эле болот. Если 3 миң 4 миң долларыңыз акчаңыз жок болсо, возможность болсо, ижарага алсаңыз болот да. Бир топ эле баягы ыңгайлуу турбайбы, Түшүнүктүү. Ижарага алгандачы, мисалы, ал канча убакытка берилет же анан кандайдыр бир договор түзүлөт? Договор менен түзүлөт, минимальный 2-3 айга аласыңыздар да. 2-3 ай, түшүнүктүү. Көп адамдар там жарым жылга алышат, 1 жылга керектер болот. Мен 2 эле кофе жасадым, бирок кофенин дагы бир канча түрү бар. Ошол бир канча түрүн дагы айтып кетсеңиз, ошол жака бир аз токтолуп кетсеңиз. Мисалы деген биз эспрессо жасадык. Эспрессосы базасы болот, анан 2 түрү классический латте менен капучино жасадык. Анан башка бар, мока бар, кофе с шоколадом, например, раф кофе бар, ал сливки менен жасалат, например. Ваниль менен кошулат. Ваниль менен деле карамель, это уже вариациясы болот. Чай жөнүндө айтып кеттиңиз, матча депчи, ошолдон да кофе да жасашат, Ооба, матча кофе деле жасай берет. Матчаны эле эспрессо кошуп эле сүт менен взбивать этип берип коет да, ошо матча кофе болот. Анан американо бар, например. Баары эле сүт менен ичпейт да, черный кофе деле ичкендер бар да, например. Вот американо, черный кофе болот. Более крепкий, катуу кофе. Ооба. Ошондой болот. Ачуураак, ооба. Керисилер бирок чын эле жакшы көрөт экен. Мисалы, мен Түркияга баргам. Түркияда жанагындай турка менен бышырышат экен. Анан кийин кофе, мисалы, биз бул жакта 32 грамм кылдык го, алар андан да көп кылып, анан кийин аябай ачуу экен, анан кап
кара экен да, такыр иче албай койгом. Анан куйганда дагы мындай жана ушундай эле окшойт. Ушундай бир Кичинекей чашкага чашкага куюп, анан кийин ичкенден кийин түйүндө өзү кофе монча калып калат экен да. Анан кийин арраң ичкем, ошону уятман эле ичкем да. Кофе негизи аябай пайдалуу. Кофени ичкиле, себеби рак оорунун рискин азайтат. Бекнур, ушул менен биздин программабызды биз аяктайбыз. Сизге аябай чоң рахмат. Мен үчүн аябай кызыктуу болду, себеби деген көптөн бери үйрөнгүм келип аткан. Биз болгону эки эле түрүн жазадык. Мен ойлойм, эгер окуганы келсеңиз, мындан дагы көп түрлөрүн үйрөнөсүз. Бектур аябай сонун үйрөтөт экен, баардыгын кадам-кадам менен. Ушундай экскурсия жасап бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Эчтеке эмес. Приходите еще. Приходите еще, деп солдат койсо. Ой, блин. Все нормально, все